Биздин мектептин салынганына 60 жыл болгонуна карабастан заманбап жабдуулар менен жабдылган. Мектепте ашкана, спортзал, информатика кабинеттери, лаборатория, медициналык кабинет жана спорт аянтчалары бар. Ар бир кабинет интернет, компьютер, проектор, интерактивдүү доскалар, панелдер, телевизорлор менен камсыздалган. Окуучулардын көптүгүнө карабастан ар бир окуучуга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Азыркы убакта мектепте 154 мугалим эмгектенет. Биздин Ваян Антоновка мектеп гимназиясына мугалимдер жамааты билим берүүдө алдыңкы инновациялык ыкмаларды колдонуп, окуучуларга талыкпай билим берип жатышат. Замандын талабына ылайык информациялык коомду адамдардын интеллектиси, илимий, маданий деңгээли инновациялык билим берүүдө аныкталат. Инновация процесс катары кабыл алынганда гана билим берүүнүн сапаты бир топ жогорулайт. Алган билиминин негизинде жаңы билимди жарата билүү, теориялык тапшырмалардын негизинде аны башкара билүү баалуу экенин билдирет. Ошого байланыштуу Ваян Антоновка мектеп гимназиясына мугалимдери келечек үчүн билим берүү долбоору, санарип сабаттуулук, башталгыч мектептер инновациялык технологиялар жана STEM билим берүүнүн негиздери, программалары боюнча жалпы жамаат квалификациясын жогорулатты. Ким эскини алпештеп жаңыны аңдап билсе, андай адам мугалим боло алат демекчи. Мугалимдерибиз жаңы методдун түрү менен изденип, иштеп келишүүдө. Окуучуларды сабакка кызыктырууда Zipgrade, Padlet, мультиурок, Сингапур технологиясы боюнча конструктивдик методун WordWall тиркемеси, Kahoot жана Quizzes программаларын колдонуп, жаңы инновациялык сабактар өтүлөт. Мисалы, биз программага команда берип атканда F5-ти басабыз. F5-ти басканда гана бизге көрүнүктүү. Хорошо. Тишоса не поддержал, Б по вопросам, С по падежам, Д по роду и окончанию. Так, на бланке, да, отвечаем на бланках. Округляем правильный ответ кружочком. Округляем, закрашиваем, да? Балдар биз бүгүнкү сабагыбызда өткөн сабактар өткөн компьютерлик презентациялар деген темага практикалык иш иштейбиз. Анда эмесе төмөндөгү суроого жооп беребиз. Бул кайсы белгилүү адам? Ты идешь с ними гулять. Хорошо. Идем дальше. Твой друг Данияр плохо одет. Первое. Это не важно. Второе. Ты подсмеиваешься над ним. Молодцы. Идем дальше. Цвет. Кто из философов эпохи Возрождения выступал за гуманизм? Так. Вольтер. Проверяем. Молодцы. Так. Пятый, да. Толерантность и нетолерантность – это одно и то же? Нет, это разные понятия. Интолерантность, да? Угу. Да. Нет. Четвертое. И учитель. Так. Правильный ответ. Закрашивай. Внутри нужно закрасить. Угу. Закрашиваем. Хорошо? Так. Теперь я через телефон нескольких, только нескольких, не всех, проверю работу вашу. Хорошо? Кто закончил, поднимите мне руки. Угу. Давай, Зайдер. Молодец. На 100% правильно ответила. На все вопросы ответила правильно. Так, следующее. Так, 5 из 5, правильно. Да, уже он бала келди, азаматыңа. Барыс кирип болду. Келмесе кол көтөрүп коебуз. Киргенде кол көтөрүп коебуз.
медаль алды. Анда балдар ушул балдарды куттуктап эмне кылабыз, кол чабабыз. Азыркы учурдун талабы боюнча келечек муундарга санарип мугалимдер зарыл жана окуучулар аларга муктаж. Санарип мугалим академиясы бул өлкөбүздөгү мугалимдерди санарип мугалим кылып чыгаруу менен биргеликте заманбап технологияларды колдонууну үйрөтүүнү көздөйт жана ишке ашырып келе жатат. Академиянын негиздөөчүсү Мадалиев Асылбектин демөөрчүлүгү менен уюштурулган республикалык санарип мугалим Дубай 2023 сынагына катышып, биздин мектептин башталгыч класстарынын мугалимдери Төлөмүшова Жаңыл Жумадиловна менен Төлөмүшова Элиза Муратбековна Ташкент шаарына 5 күндүк жолдомо өтүп алышты. Билим Ордо мугалимдер фонду уюштурган мугалим сынагында кыргыз тили жана адабияты мугалими Сагалиева Элнура Болотовна 1-орунду ээлеп, мыкты мугалим төш белгиси менен сыйланган. Бектурсунова Венера Советбековна жана Акылбек кызы Нарынгүл аталган сынакка катышып байгелүү орундарды багындырышкан. Жыл мугалими 2023 сынагына Төлөмүшова Элиза Муратбековна катышып, жылдын санарип мугалими деген номинацияга ээ болгон. Окуучулардын өз алдынча чечим кабыл алуусун, технологиялык жана инновациялык сабаттуулукту, сынчыл ой жүгүртүүнү жана программалоо көндүмдөрүн өнүктүрүү, функционалдык сабаттуулук боюнча окуу материалдарын киргизүү жана PISA 2025 эл аралык изилдөөсүнө катышуу боюнча мектептердин тажрыйбасын жайылтуу жана билим берүү процессин өркүндөтүү үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 2023 жылдын 22 августундагы номер 4915/1 буйругунун негизинде First STEM Robotics пилоттук долбооруна мектептен 6 топ түзүлүп, Бишкекте жана Алматыга, Астанага, эл аралык чемпионаттарга катышып, байгелүү орундарга ээ болушту. First STEM Robotics программасы мектеп окуучуларын татаал илимдерди үйрөнүүгө түрткү берүүгө жана прикладдык көндүмдөрдү үйрөтүүгө жардам берет. Жаңы инновациялык билим алууга Баян Антоновка айыл өкмөтү жана жергиликтүү кеңештин колдоосу менен технологияларды камсыздап ар тараптуу көмөк көрсөтүп турушат. Ошо менен катар окуучулар менен ар дайым байланышта. Баян Антоновка айыл өкмөтү билим сапатын жогорулатуу максатында окуучулар менен тез жолугушуп турушат. Бүтүрүүчүлөр менен келечекте кесипти туура тандоо темасында тегерек стол өткөрүлдү. Патриот болуп, ан сезим болуп, патриотист. Ошо келечегиңер кең болсун, өмүрүңөр узун болсун, кесипти туура тандагыла да бир жолу, келиңиздер да бир жолу. Ошол кесипке шыгың жок болсо, бирок ошол кесиптин ээси болгум келсе, тобокелдикке барса болобу? Менимче болбойт, кызым, болбойт. Тобокел миңден бири повезет, повезет. Госслужащим. Конкретно профессияны мындай тиги болом, бул болом десем, я представлялся в белой рубашке, работаю, мамлекеттик кызматта деп элестим. И Кудайдын буйругу экен, мысли материализуются, в любом случае вам надо будет планку больше ставить. Анан деген кыялыңарды өйдөрө кой эле, кыялдана бергиле. Анан Алла Таала ошол путь менен кетерсер, Кудай Таала берет да. Эң биринчи Кудайдан баары. Зорго сен ийгилик каалайм. Анан жок дегенде мамлекетке таза болбаганда биздин айылыбызга керектүү жаштардан, керектүү кесиптин ээлеринен болбойт. Анткени мамлекет дагы, эл дагы, айыл дагы ушуну суусап турат мынакай кесипкөйлөргө. Мен силерге ийгилик каалайм. Дагы ак жол силерге. Мугалими күндөй тийсе жаркырап, окуучусу гүл сыяктуу ачылат демекчи. Биздин мектептин мугалимдери ар бир окуучуга мээрим менен, сүйүү менен, билимин аянбай төгүп, алардын өнүгүүсү, коомдон өз ордун таап кетүүсү үчүн изденүүчүлүк, чыгармачылык жана заманга жараша жаңычылык менен эмгектенип келишет. Биздин окуучу, биздин келечек. Ошол келечектин мыкты курулуусу үчүн мектеп анын пайдалуу болуп, биз дал ошол пайдалуулду бекемдеп куруу үчүн ар дайым жан өрөй беребиз.